Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар? Менин кадырлуу, кадырман окуучуларым. Бүгүн сабакка даярсыңар деп ойлоймун. Урматтуу окуучулар, бүгүн силер менен биз кыргыз тилинин грамматикалык жолдору боюнча таанышабыз. Грамматикалык жолдо синтаксис деген тема менен таанышып өтөбүз. Дептер, китеп, ручкаларыбызды алып даярданып алабыз. Урматтуу окуучулар, сүйлөм түрлөрүн, сүйлөм мүчөлөрүн, сөз айкаштарын, алардын түзүлүшүн жана алардын тутумундагы сөздөрдүн өз ара байланыштыруу эрежелерин үйрөтүүчү грамматиканын бир бөлүгү. Грамматиканын бир бөлүгү экен. Сөз айкашынын синтаксиси, сүйлөмдүн синтаксиси бул синтаксис сүйлөп жаткан да белгилүү жерлерге тынам жасалат. Ички сезимдер ар кандай интонация менен берилет. Ал эми жазууда тыныш белгилери колдонулат. Демек, сүйлөм менен катар анын тыныш белгилери да үйрөнүшүбүз керек экен. Пунктуация тыныш белгилерин туура колдонуу эрежелеринин жыйындысы. Сүйлөмдө колдонулбаган тыныш белгилерин өзүнчө берилет. Сөз айкашы толук маани берген эки же андан ашык сөздөрдүн айкашынан түзүлгөн сөздөрдүн бирикмеси. Мисал келтиребиз. Салкын жел, жылоо сөз, тоого чыгуу, мектептин багы. Ушул сыяктуу балдар. Демек, багыныңкы сөз жана багындыруучу сөз. Бул сөз айкашы. Балдай шаттуу суу, таттуу оюн сугаруу. Балдай таттуу, шаттуу оюн суу сугаруу. Эрежеде көрсөтүлгөндөй, сөз айкашынын эки компоненти тең толук маанилүү сөз болуш керек экен. Демек, балдар, кызматчы сөздөр сөз айкашы боло албайт экен. Китеп тууралуу, айылды көздөй өтө кызыктуу эл менен. Сөз айкашын түзүү үчүн толук маанилүү сөз улоо керек. Китеп тууралуу баарлашуу, айылды көздөй жөнөө, өтө кызыктуу маек, эл менен жолугушуу. Урматтуу окуучулар, сөз айкаштарынын түрлөрү бар. Экиге бөлгөнбүз. Эркин сөз айкаштары жана ошондой эле туруктуу сөз айкаштары. Эркин сөз айкаштары компоненттеринин ортосундагы байланыш анчалык бекем болбогон, бири-биринен оңой ажырай турган, багыныңкы компоненти эркин өзгөргөн айкаштар. Мисал келтиребиз. Кооз гүл, назик гүл, жыттуу гүл, кооз китеп, назик кыз жана башка ушул сыяктуулар. Ал эми туруктуу сөз айкаштары компоненттери бири-бири менен өтө тыгыз байланышып, бүтүн бир маанини билдирген фразеологиялык сөз айкаштар. Биз силер менен фразеологизм жөнүндө өткөнбүз, балдар. Фразеологик сөздөрдү жакшы билебиз, Кой оозунан чөп албаган, камырдан кыл суургандай, ичи тар деген фразеологизм сөздөр экен. Жана ошондой эле окуучулар, атооштук сөз айкашы, этиштик сөз айкаштар да бар. Урматтуу окуучулар, синтаксистин түрлөрү, синтаксистин байланышынын түрлөрү 4кө бөлгөнбүз. Ээрчишүү байланышы, ыкташуу байланышы, башкаруу байланышы жана ошондой эле таандык байланыш. Көңүл буруп кулак салабыз, кыскача айтып өтөйүн. Менен баяндоочтун байланышы сөз айкаштары эмес сүйлөмдө байланыштырат. Багындыруучу, баяндооч болсо багыныңкы болот. Ыкташуу байланышы жөндөмө мүчө албайт. Багыныңкы сөз багындыруучу сөздүн белгилерин көрсөтөт. Ал эми таандык байланышы бир нерсени башка нерсеге таандык экендигин көрсөтөт. Багыныңкы сөз дайыма илик жөндөмөсүндө болот. Демек, башкаруу байланышы багыныңкы сөз барыш, табыш, жатыш, чыгыш жөндөмөлөрүндө болот. Мисал келтиребиз, балдар. Сыртта
Сырттан келген асыл эжесинин бөлмөсүнө кирди. Сөз айкаштарын. Сырттан келүү бул башкаруу байланышы болуп атат. Этиштик эркин сөз айкашы. Сырттан келген асыл ыкташуу байланышы атооштук эркин сөз айкашы. Эжесинин бөлмөсү таандык байланыш. Кимге таандык экенин айтат да, атооштук эркин сөз айкашы. Бөлмөсүнө кирди. Башкаруу байланышы. Этиштик эркин сөз айкашы. Эми балдар ошого сүйлөм. Асыл кирди. Бул кандай байланыш болду? Демек бул эркин байланыш. Асыл кирди. Кээ бир түшүнүктүү болду да. Кээ бир учурларда башкаруу байланышында турган айкаштардын багыныңкы түгөйүнөн жалгаганын табыш жөндөмөсү мүчөсү түшүп калат дагы. Мындай учурларда ыкташуу байланышы менен алмаштыруу болуу керек. Мисал, чаңкап келген эркин суу ичти. Бул жерде чаңкап келүү эркин. Этиштик сөз айкашы ыкташуу байланышы. Чаңкап келген эркин. Эркин атооштук сөз айкашы ыкташуу байланышы. Суу ичти. Эркин этиштик башкаруу байланышы. Карап көрүп тургандай эле багыныкы сөздүн суу мүчөсү түшүп калган. Эмнени ичти? Суу ичти. Ошондой эле балдар, таандык байланышында да багыныңкы түгөйгө уланган нын элик жөндөмөсүнүн мүчөсү да түшүп калат. Мисал келтирели. Мектеп багы убагында сугарылбай куурап баратат. Карагыла, мектеп багы эркин атооштук сөз айкашы таандык байланыш. Эми карагыла, эмненин багы? Мектептин багы. Бул жерде биздин илик жөндөмөсүнүн мүчөсү түшүп калган, Арзамансыңар окуучулар, тема түшүнүктүү болду деген үмүттөмүн. Теманы дагы кайра окуп түшүнүп, берилген бул 5 тест суроого жооп жазасыңар. Берилген мисалдарды ичинен кайсынысы татаал сөз эмес деп жатат, карагыла. Татаал сөздөр 2 же андан ашык сөздөн турат, балдар. Биз бул жерде кайсынысы татаал сөз эмес экенин табабыз. Жогорудагы боштукту кайсы сөз менен толуктасак, туруктуу сөз айкашы түзүлгөн болот. Демек биз туруктуу сөз айкашын азайтып өтүп кеттим, балдар. Аны да табабыз. Кайсы вариантта эркин сөз айкашы берилген дейт. Биз азыр эркин сөз айкашы деп бул жерде эмиракты түшүндүрдүм. Ошону карайбыз. Кийинкиси, кайсы варианттагы сөз айкашы боло албайт. Таандыкты билдирген сөз айкаштан кайсы катарда берилген. Демек ушул суроолорго жооп тапшырма силерге. Жогоруда берилген тест суроолорду туура жообун табасыңар. Сабактарга эң жакшы катышып келе жаткан окуучуларга алкыш жарыялайбыз. Демек, бул сабакка дагы активдүү катышасыңар деген үмүттөмүн. Саламатта калгыла.